Кайсыл журналист эмнени кааласа, кандай кааласа жазса болот. Бирок биз акыркы жылдары булардан мындай талап кылып атабыз. Калп нерсени жөнүн эле бирөөнү мындай бир калп нерсени айтып, анан кийин мамлекеттик тынчтыкка бүлүк салууга аракет кылган адамдарды. Аларды биз жазага тартышыбыз керек. Ошондо гана мамлекетибизде тынчтык болот. Мисалы мына кече күнү мен ушул жерден ачык эле айтып коеюн, мына депутаттар деле көрүп атсаңар керек. Кече мен ушул жанагы Баткенден учуп келатып көрүп калдым. Ошондо убактын баары көрүп калдым. Баягы Темиров деген дагы бир какой-то расследованиясы чыгарыптыр. Якобы Вьетнамдарга жерлерди сатып бердик, тияк бияк деп. То есть президентибизге айтып, сөз келтирип, ушу президент сатып берди, мына Кытайларга жерди сатып берди, Вьетнамдарга жерди сатып берди, дагы башкаларды деп жок эле жүрдү. Ошону журналист деп эсептесек болобу? Так. Ал Вьетнамдарды Кыргызстанга алып келиш үчүн 1 жылдан бери чуркайбыз. Кыргызстанга акчасын вложить этип, ушул жерге инвестиция алып келиш үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери чуркайбыз. Мына мага мындан бир 2 апта алдын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев мындай кубанып, сүйүнүп мага телефон чалыптыр. Баягы чуркаган Вьетнамдар акчасын которду, жакшы болду, мына акча келип бизге түштү. Канча дагы миллиард деп эсиме чыгып калды. Акчасы түштү деп. Мына көрдүңөрбү? Ошолорду ошентип тартып келип, мамлекетке ошол инвестициялар тартып келип, аны бир Жапаров Садырны кожо чөтө салып алып аткан жок, же башка салып алып аткан жок. Мамлекеттик органдарга келип түшүп атат. Инвестициялар тартып келип атса, тигиле айтып атат, жок, муну сатып берди. Ошону уккан инвестор эртең келбейт да, айтат да. Ал журналист эмес, ал бүлүк салуучу деп аталат. Ошондуктан биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошон үчүн бүлүк салгандарды биз тартипке чакырдык, мындан ары да чакырабыз. Керек болсо жакында мына силер мыйзам кабыл алдыңар окшойт чамасы, жанагы абройго шек келтирүү боюнча деп, Же кабыл алып атасыңарбы, чөтө мен азыр эсимде жок. Ошол эгер кабыл алынып кала турган болсо, анда аброюбузга шек келтирди деп дагы буларды биз тартипке салабыз. Мен сиз отурган жериңизден эле сизди ата жотоңузду өзүңүздү кошуп эле сөгүп кирсем, сиз айтасыздар, бул жинди болуп калганбы деп, туурабы? Журналисттерге да ушундай талап болуш керек да.